Кара Кол шаардык мэриясында мектептерди жана бала бакчаларды жаңы эмеректер менен камсыз кылуу үчүн заманбап шарттарды түзүү боюнча жумушчу кеңешме өттү. Жыйынга шаардагы мектеп бала бакча директорлору катышып, өз мекемелеринин негизги муктаждыктарын айтып, эмеректерди жаңылоо боюнча сунуштарын беришти. Түшкөн бардык өтүнмөлөр талданып, алардын негизинде биринчи кезектеги камсыздоо иш-чаралары аныкталат. 5 мектеп жана 5 бала бакчанын жетекчилери менен мебелдерге болгон табыштамаларды аткаруу боюнча кеңешме өттү. Биздин мектеп директорлор жана бала бакча жетекчилери, андан сырткары биздин инвесторлор да катышты. Биздин негизги Кара Кол шаарынын мэриясынын негизги багыттарынын бири бул биздин билим берүү мекемелеринде жана балдардын бала бакчалардагы балдар үчүн заманбап шарттарды түзүү. Максаты бул балдарыбыз билимди сапаттуу алуу жана аларга өздөрүнүн ыңгайлуу шарттарын түзүп берүү болчу. Биз ошондуктан негизги маселелердин бири болгон заманбап мебель эмеректер менен камсыздоо үчүн бүгүн кеңешме өткөрдүк. Учурда шаардагы билим берүү мекемелеринде заманбап жана коопсуз шарттарды түзүү багытындагы иштер уланууда. Бул жылы капиталдык оңдоого муктаж болгон 5 мектеп жана 5 бала бакча тандалып алынып, курулуш жана реконструкциялоо иштери кызуу жүрүп жатат. Алардын бири Байсар уулу Кыдыр Аке атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 1981-жылы пайдаланууга берилген окуу жай ушул күнгө чейин капиталдык ремонттон өткөн эмес. Имараттагы жабдуулар эскирип, бүгүнкү күндүн талаптарына жооп бербей калган. Аталган мектепте 2519 окуучу билим алып, 125 мугалим эмгектенет. Курулуш иштерин жаңы окуу жылы башталганга чейин аяктоо пландалууда. 1981-жылдан бери мектепте капремонт өткөн эмес. Эмеректерибиз эски болчу, Советтер Союзунда салынган мектеп, терезелери, эшиктери жыгач болчу. Класстардын жабдуулары эски болчу, толук эмес болчу. Эми бул капремонт жасалгандан бери заманбап эмеректер, заманбап жабдуулар келет. Эшик терезелерибиз бүт алмашат. Мектеп деген евроремонт жасалат, фасадтар оңдолот, толугу менен электроснабжение, суу түтүктөрү алмашат. Мындан тышкары шаардагы номер 2 бала бакчанын имараты дагы толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. 1971-жылы курулган бул мекеме акыркы 50 жылдан ашуун убакыт аралыгында ири ремонт көргөн эмес. Мында бала бакчада 430 тарбиялануучу билим алат. Капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Азыркы убакта, азыркы этапта бизде демонтаж жумуштары бүттү. Ал эми азыр болсо экинчи этапта бизде жана отделка жумуштары башталды. Кудай буйруса иштер жакшы жүрүп жатат. Оюн зоок аянтчаларынын бардыгы тең бул жерде демонтаждан өткөрүлөт. Булардын баарына тең азыркы заманбап тигиндеги бизде ойноо аянтчалар салынат. Белгилей кетсек, Кара Кол шаарында 11 мектеп жана 18 бала бакча бар. Алардын бардыгында жаңы окуу жылына карата оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми 5 мектеп менен 5 бала бакчада капиталдык реконструкция өтүп жатат. Долбоордун алкагында имараттары жаңыланып, инженердик тармактар модернизацияланып, балдардын билим алуусу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Алтынай Рыспай кызы, Мадина Бакирова, Соколой жаңылыктары үчүн Кара Кол шаарынан.